Саламатсыңарбы балдар? Биз адаттагыдай эле биология предмети боюнча практикалык лабораториялык сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүн ботаника бөлүмүнүн сабактын өсүмдүктүн негизги вегетативдик органы болгон сабактын ички анатомиялык түзүлүшүнө токтолмокчубуз. Мынакей силердин алдыңарда бир канча сабак өсүмдүктүн сабагынын түзүлүшү турат. Жаратылышта сабактын ички анатомиялык түзүлүшүнө токтолоордон мурун биз өсүмдүктүн сабагынын негизги кызматтары жана кошумча кызматтарына токтолуп кетсек. Жаратылышта сабактын кандай кызматы бар, балдар? Ошого токтолуп кетели. Эң алгач эле сабак бул өсүмдүктүн негизги органдарын кармап турат. Башкача айтканда, өсүмдүктүн сабагына бардык өсүмдүктүн органдары келип бекийт. Мисалы, жалбырагы, гүлү, бөмөсү, өркүнү, бүчүрү дегендей эле. Ушулардын бардыгы өсүмдүк сабагы кармап турат. Ал эми экинчи дагы негизги кызматтардын бири бул ташуу кызматын аткарат. Башкача айтканда, өсүмдүктүн сабагы аркылуу өсүмдүктүн биз азыр ички түзүлүшүнө токтолобуз, ошондо дагы кененирээк билебиз. Флоема, кислема деген түзүлүшү болот. Ошолор аркылуу өсүмдүктүн сабагынан төмөндөн жогору карай, ал эми жогорудан төмөн карай сууда эрген минералдык заттар, азык заттар жана суу өзү ташылып турат. Ал адатта бардык органдарына жеткирилип камсыздалып турат. Бул өсүмдүктүн негизги сабагынын кызматы болот. Ал эми дагы көп кошумча кызматтар бар. Мисалы, балдар, биринчи кошумча кызматы бул өсүмдүктүн вегетативдик көбөйүүсүнө катышат. Башкача айтканда, өсүмдүктүн биз сабак аркылуу эле жаратылышта көбөйтсөк болот. Андан сырткары кээ бир өсүмдүктөрдө ушул сабагында азык заттар топтолуп кармалып турат. Мисалы айта турган болсок, бул ышкын өсүмдүгүнүн сабагын мисал келтирсек болот. Андан сырткары дагы кызматтарынын бири фотосинтез процессине катышуу. Башкача айтканда, бир жылдык чөп өсүмдүктөрүнүн сабагы дагы жашыл болгондуктан, ал жерде хлорофилл данчасы болгондуктан фотосинтез процессине дагы катышат. Ошентип, балдар, биз жаратылышта сабактын кызматын билип кеттик. Жаратылышта негизги кызмат бар экен, жана кошумча кызматтары дагы бар. Эми биз сабактын ички түзүлүшүнө токтолуп кетели. Мынакей алдыңарда бир канча дарак өсүмдүгүнүн сабагынын түзүлүшү турат. Эң биринчи эле биздин көзүбүзгө эмне урунат, Мен кара жыгач өсүмдүгүнүн сабагынын түзүлүшүнө токтолуп кетейин. Мынакей, балдар, бул кара жыгач өсүмдүгүнүн сабагынын түзүлүшү болуп турат. Бул жерде сыртынан кабык менен капталганын байкап турсаңар болот. Бул кабык бир жылда эле гана пайда болбойт. Себеби бул акырдык менен клеткалар бөлүнүүнүн натыйжасында ушул кабык пайда болот. Башкача айтканда, дагы бир аталышы бул пробка катмары деп эсептелет. Пробка катмары өсүмдүккө эмне үчүн керек? Себеби бул пробка катмары өсүмдүктү сырткы механикалык урууну согунуудан, ысык сууктан өсүмдүктү коргоп турат. Ушул өсүмдүктүн пробка катмарында дагы биз жаракаларды байкайбыз да. Жаратылышта силер байкоо салып дарактарга көңүл бурсаңар болот. Ал жерде жаракалар, андан сырткары тешикчелерди көргөн болосуңар. Мынакей бул жерде турат. Көзөнөкчөлөрдү көргөн болосуңар. Булар эмне кызмат аткарат? Булар чечевичка деп аталат. Чечевичка деген негизги кызматы ушул жерде аба алмашып туруу. Башкача айтканда, өсүмдүктөрдүн сабагына дагы кычкылтектин киришине дагы ушул чечевичка катмары жардамдашат. Андан кийинки пробка катмарынан кийин эле өсүмдүктө сөңгөк катмары жайгашат. Сөңгөк катмарында
буула катмары жайгашат. Андан кийин эгер сабактын ички анатомиялык түзүлүшүнө токтоло турган болсок, андан кийин так борборунда өзөгү жайгашат. Ушул сөңгөк менен өзөктө өсүмдүктөрдү төмөндөн жогору карай, жогорудон төмөн карай азык заттар ташылып, ушул жерде жылып турат. Пробка катмары, сөңгөгү жана өзөгү бар. Ушул негизги түзүлүшү болот балдар. Андан сырткары биз ушул өсүмдүктүн сабагына токтоло турган болсок дагы, биз өсүмдүктүн канча жыл жашаганын дагы билсек болот. Башкача айтканда, ушул сөңгөктө, башкача айтканда сабактын ички түзүлүшүнө токтолсок, силер даракты туурасынан кесип карай турган болсоңор, ал жерде жылдык шакекчени көрөсүңөр. Башкача айтканда, узун шакекке окшогон күрөң сымал сызындарды көрөсүңөр. Дагы биз сабактын ички түзүлүшүнө токтоло турган болсок, ошол сөңгөктө камбий деген негизги ткань жайгашат. Башкача айтканда, ошол камбий дайыма клеткаларды тынымсыз бөлүп турат. Ушул камбий дайыма клеткаларды тынымсыз бөлгөнүнүн натыйжасында жылдык шакекче орун алат. Силер жаратылышка чыкканда өсүмдүктүн туурасынан кесип туруп, ошол дарактын канча жыл жашаганын байкап койсоңор болот. Мынакей бул өсүмдүктүн жашын силер жылдык шакекчесин санап туруп эле канча жыл жашаганын биз билебиз. Биз өсүмдүктүн сабагынан бир эле учурда биз жашын аныктай турган болсок, биз өсүмдүктүн сабагынын туурасынан дагы кесип туруп, өсүмдүк биз жаратылышта күндүн чыкканын байкасак болот. Себеби балдар, биз түндүк түштүк уюлду дагы ушул сабактын туурасынан ажыратып билсек болот. Себеби күн чыккан жери дайыма бул жерден байкалып турат. Күн чыккан жери агыш болот дагы, күн чыкпай турган караңкы түндүк жагы каралжың келет. Мынакей бул жерден даана байкасак болот. Жылдык шакекчелери башкача айтканда бир жерге көбүрөөк ойт. Бул жерге. Ушу менен биз түндүк түштүк уюлдагы дарактын туурасынан кесип деле аныктап койсок болот. Канча жыл жашагандан сырткары дагы. Биз ошентип сабактын ички анатомиялык түзүлүшүн билип кеттик, сабактын кызматтарын билип кеттик. Жаратылышта сабак, өсүмдүктүн сабагын биз кызматын, анан ички анатомиялык түзүлүшүн билдик. Биз ошентип сабактын сырткы түзүлүшүн билип кеттик. Жана сабактын ички анатомиялык түзүлүшүн билип кеттик. Көрсө сабактын эң сыртында пробка катмары жайгашат экен. Башкача айтканда бул бизче кабык деп аталат. Ошол кабыктын негизги кызматтарын билип кеттик. Ал өсүмдүктү сырткы таасирлерден коргоп турат. Андан сырткары сабактын ички түзүлүшүн билип кеттик. Сабакта сөңгөк жана өзөгү болот. Ушул жерде камбий катмары жайгашат. Камбий бул биз билип кеттик, дайыма клеткаларды тынымсыз бөлүп турат. Негизги ткань болуп эсептелет. Андан сырткары сабактын биз жашын кантип аныктарыбызды да билип кеттик. Ушул камбий дайыма клеткаларды тынымсыз бөлүп тургандыктан жыл сайын шакекче пайда боло берет. Башкача айтканда, өсүмдүктөрдө күрөң сымал тегерек шакекчелер пайда болот. Ошол шакекчелерден эле биз өсүмдүктүн жашын аныктасак болот. Андан сырткары биз өсүмдүктүн сабагын туурасынан эле кесип, түндүк түштүк уюлду дагы аныктасак болот. Ошентип биздин лабораторияга бөлүнгөн сабагыбыз аягына келип жетти. Келерки сабактан жолугушканча сак саламатта калгыла.